Бүгін парламенттен менің концерттерім үшін жақсы темаларды қойып беріп жатышат. Өткенде мен оялам деген концерт қойдым. Концерттің идеясы парламенттен көтеріліп шықты. Ал жерде бір депутат мен оялам депутаттар жөө басқанынан деді. Мен ошоға мигранттардың атынан жооп катары жазганмын. Депутаттар уялса жөө басқандан, мен уялбайм жол шыпырып жатқандан. Кече сен да эл ичинде жүргөнсүң, жемандатчан түштүң бел асмандан. Уялгыла, кылмыш ишин жапкандар, кылым жаткан мөңгүлөрдү саткандар, кыйын кылып бийлик берген силерге, көчөдө эле жөө жалаңдап баскандар. Уялгыла, атка минген жакшылар, уялганда сокур көздөн жаш чыгар. Уят көрсөң эл ичинде басканды, уруп кетет элге берген антаңар. Мизам десең мыйыгынан күлүшүп, миллиардтарды алган алар менчиктеп, миллион бала тентип кетип мага окшоп, ата-энелер мелтирешет жер тиктеп. Сагынганда мен силерди алыстан, ыйлап алам көз жашымды арчыбай, туңгуч балам чоңойгондур бой жетип, же калдыбы азыр мени тааныбай. Туугандарга акыретке жөнөгөн, кечиргиле сала албасам топурак, жогорку окуу жайын бүткөн балаңар жол боюнда жол шыпырып отурат. Бүгүн бүтүндөй коомчулукту ойлондуруп, эртең кандай чечим чыгат деп күтүп аткан маал болуп калды да. Себеби бул окуя, бул сот процесси мекен деп күйгөн, чындык үчүн күйгөн кыргыздын уулу Садыр Жапаровдун ушу бир кандайдыр бир жагдайда камалышы, бул эмнеге мындай болуп кетти? Деле мен элди кыдырып жүргөн киши катары билем, кайдыгер адам жок да. Бул жөнөкөй адамдар, Россияда жүргөн биздин мигранттар бардыгы бүгүн эртең ушул сотто Садырды бир акталып кетет деген бир жакшы үмүт менен турат. Канткенде бул бийлик алмашты. Мурдагы бийликтин жасалган ушу бир кадамдары, азыркы бийлик, президент акыйкаттуу чечимдер болот, сотто чоң бир өзгөрүү болот деп өзүнүн берген сөзүнүн үстүндө иштеп атат деп ойлойбуз. Эл ниет кылып атат, үмүт кылып атат. Ошолордун катарында мен дагы Садырды билген киши катары ойлойм, эртең бир жакшы чечим чыгарылып, бир туура баа берилет деп. Себеби дегенде Садыр Кумтөр жөнүндө парламентте келип сүйлөгөндө, ошол жерде отурган 120 депутаттын 90% колдоп, кол чаап турушкан. Мына чындыкты ушул Садыр алып чыкты деп. Анан эле баары башкага өзгөрүп кетти. Кантип өзгөрүп кеткенин эл да билбей калды, жөнөкөй адамдар билбей калды дегендей. Бирок чындыгында Садырдын кылып аткан иши туура экенин биз билебиз. Кумтөр маселеси бул өтө чоң маселе экенин билебиз. Ошол жердеги мыйзамдуу, мыйзамсыз канча иш болуп атканын билебиз. Биздин баарыбыздан көптү Садыр билет. Кудай буюрса ошол бир чындык чыгып, эртең соттор бир гумандуу чечимге келишип, ушу Садырды мекен деп күйгөн балдарды бир колдоп, эгер Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз десек, эгер чындап эле бир өзгөрүүлөргө алып барабыз десек, анда мен ойлойм Садырды актап чыгарат болуш керек.